иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Суроолорубуз бар эле. Ал төрайымда ошончо жашоочулардын төрайымы бирөөнү шайлап коет да лидер. Жок, ошо лидер. Ал неофициальный лидерби же официальный собранием жильцов утвержденный. Ошондой да. Эми алар болсо мисалы эми чогултуп бирөө эле жөн эле ооз эки эле устунан шайлап коюшат. Эми ооз эки, түшүнүп атасызбы, ооз эки Бул жер бул жерде магазин эле да, анан бул жерде батпай калат го. А булар чыкса дагы бул жака кандай бул тослого сузулуп же кандай бул жакта маселе аябай Canlısını sizlere oturtmasını düşünüyorsam da Марчук Елена Николаевна, жал 15-9. Далее görüşüm. Жалгында бул тоғыз үчүн эч кандай жердики документтер жок, тегинчеги аныкталган. Саламатсызбы? Siz жетекчинин орун басарысыз, э? Bölüm başçıları azı bir alıyoruz. Ama işte özürtleri Radyoga көчүп алчу. ne masal olsun anlamı yürüyor çakayım da. Саламатсызбы? Az gelir mi? Böyle 10-15 günde. 10-15. Кирип чыгалтчы. Юридическая компания даю. Жетекчиге. Жетекчи, кашчыга. Министрге. Өзү барбы? Өзү жок. Ким бар орун басарлардан? Барбы? Командир. Же орун басарлардан барбы? Орун басар. Ачып койсоңуз эле. Мени чакырайын. Эмне? Центральный аппараттын биякын өзүнүн представительдерин чакырайын. Ошолор менен сүйлөшөбүз. Эртелетип берип койсоңуз анда. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, албетте биз азыр Бишкек шаарынын жалпы республиканын курулуш министрлигинде келдик. Аталган маселе боюнча азыр сиздер менен чогуу кирип жалпы чечүүгө албетте кандай жолдор бар экенин жана архивдик документтер кандай экенин сиздер менен чогуу көрөлү. Бизден алыспай туруңуздар. Саламатсызбы? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Орун жетекчиси жок экен, министрчи азыр. Орун басарга келдик эле. Кирип маалымат алсак. Суроо жооп турабы? Бул жакта жал 15 объектисинде бир суроо жараткан бир орчундуу маселе бар да, ошол боюнча суроолор бар эле.
Сиз пресс-секретарсыз? Кагаз түрүндө. Кагаз түрүндө эми башка Биз азыр положениялар иштеп чыгарып атабыз да азыр. Бүт орун басарлардын баары азыр выездде да. Ким бар? Жооптуу адамдардан. Жок, мен сизге чыгып атпаймынбы? Бирок сиз болсо тиги жак боюнча жооп бере албайсыздар. Мен жооп бере албайм, ооба. Бирок сиз кагаз түрүндө Жооп бере ала турган адамдарга жолугуш керек. Жок, мен түшүнүп атам. Атыңыз ким дедиңиз? Абай. Абай мырза. Биз эми урушуп талашкан. Жок, биз ошону айтып атам. Бизге маалымат керек. Мен ошо маалыматты айтып атам. Сиз расмий түрдө кайрылып коюңуз. Мен аны Эми расмий түрдө кайрылып 14 күндү күтүп, 14 күн, эмнеге 14 күн? Азыр 14 күн эмес да, сиз деле мыйзамды карап атпайсызбы? 4 күн ичинде жооп беришиңиз керек. Билесиз. Кайрылып Эч ким жокпу? коюңуз. Баягы жал 15-тин жашоочуларынын колдору менен. Бул жакта эч ким жокпу? Азыр орун басарлар бүт выездде азыр биз ушундай талап. Көчөндө эле сиз өзүңүз көрдүңүз. Бөлүм башчылардан барбы? Бөлүм башчылары азыр жооп бере албайт азыр. Алар иштеп атышат болду. Өзүңүз деле Анда юр отделге кирип чыгалычы. жок, эмне маселе ошону анда мен юр отдел чакырайын бека. Алмакты чакырып берсеңиз. Жок, ошо маселени мага айтыңыз. Маселе мындай болуп атат да. Жал 15-9 дарегинде 1995-жылы курулган 2 эмне Хрущевка деп коет го, жана типтеги үй бар. Эски үй. Азыр ошол 2 үйдүн бала бакчасын жаңы долбоорду бекитти деп туруп, азыр мамлекеттики деп атат да. Анан ошол бала бакчаны менчикке өткөрүү боюнча ошол маселе боюнча келдик эле да. Жанында Ихлас курган дом бар экен, бул жак күн батыш тарабында. Азыр ал ГИКте дейт. ГИКте экен. Анан маселе азыр ошол жака башка объект курулбай, балдардын ошол аянтчасын калтыруу боюнча ошол маселе боюнча келдик эле. Анан ошол архивдеги документтер боюнча ошолорду көрсөтүп берип койсоңуздар. Ал эми билесиз да, эми ал бардыгы ошо үй курулганда эми бул жакта архивде бардыгы бар. Анын бардыгы жазылып, бардыгы эме болуп сакталган. Эскиздеричи. Ошол маселе боюнча келдик да. Хорошо, мен азыр Ал жакта сөзүңүзгө дагы бир жолу каралчы, 207 жашоочу бар. Жалпы 207 жашоочунун ичинде где-то бир 300 канча бала бар. Ал жалпы балдардын аянтчасы жалпы болжол менен бир 40 сотуктай, да? 40 сотуктай. Болжол менен аянт. Анан эми ал жактан чынында башка дагы мындай парковка жалпы ошо моңуна токточу жайларды эске алганда чынында аябай тар болуп калып атат, бирок ошондо мамлекеттикке азыр ошол жака өттү деп ал жактын юристтери көрсөттү да. Анткени сиздер ошо тастыктама берген экенсиздер убагындачы. Ошол суроо боюнча. мындай кылалы. Жок, Абай мырза. Мен сизге айтып атам, юристтерди, жооп бере турчуларды чакыралы. Анан эми мындай да. Биринчи ошо жооп бере турчу адамдар чыккандан кийин тартып баштабайсыңар дейм да. Ошо биздики постоянно ушундай да, эми башынан баштап ушинтип тартып. Ар бир процесстен мен түшүнүп атам. Жок, Абай мырза, экөөбүз кесиптешпиз. Эми мага деле пресс катчысыз. Жок, мен пресс катчымын, бирок бул расмий эмес. Сиз сурап атасыз, барбы, жокпу дегендерди тартпай эле коелу деп атам да. Мен сизге биз качкан деле жокпуз. Жооп бере турчу адам чыккандан кийин тартып баштасабы дейм да. Жок, бул эме кыла берсин, бирок ал материалды кандай монтаждап киргизебиз, эми ал Жок, эми Абай мырза, эми баарыбыз эле анда камераны өчүрүп киресек болобу? Жок, эми биринчи өчүргүлө. Баарыбыз этикетти сактайлы да турабы. Мен сизди этикетти сактап атат деген жерим жок. Бирок ушунун баары азыр жазылып, анан ушунун баарын кээде туруп чыгарып ийгендер да бар да. Ушунда экөө сүйлөшүп атканчы. Зачем эми? Турабы? Мен азыр юристтер чакырып бересизби? Бул мага чалды. Мен чыгып атам сиздерге. Жооп берип атабыз. Эми чыкканга милдеттүүсүздөр да. Жок, милдеттүүбүз. Милдеттүү үчүн чыгып. Бирок мен суранып атам да. Могун баарын тартыштын эмне кажети бар дейм да. Экөө сүйлөшүп атабыз. Аны процесстен кийин сүйлөшөлү байке. Азыр юристтер чакырып берсеңиз. Жок, мен чакырбайм деген жерим жок да, турабы. Могун тарткандар мен просто эмете бербейм да. Көп колдой бербейм да. Ал жагы эсте болот. Бирок юристтер чакырып берип койсоңуз. Баардык ошо мамлекеттик органдарга келип, ушинтип анан камераны башынан баштап такай берген туура эмес деп эле эсептейм. Бул менин оюм жеке. Орун басарларыбыз жетекчи баш болуп, мына президентибизди көрүп атасыз, биздин министрлер кандай ушул кабинетте отурбагыла деп атат, иштегиле деп атат.
Ошон үчүн баары выезде. Мен азыр эми такташым керек сиздин суроо маселеңиз боюнча. Баары ким жооп бере алат, кандай кыла алат? Ал маселеге бул жак маалыматы барбы деп. Маалыматы бар адам чыгып өзү сүйлөп берсин. Же сүйлөп берсин, же түшүндүрүп берсин. Ошондон кийин аны тартып баштап алат. Анда күтө туралы. Турабы? Анда күтө туралы. Рахмат байке. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, албетте аталган маселе боюнча азыр юр отделден юристтерди чакыралы деп айтты. Чыгып биздин ошол дээрлик эми бардык суроолорго жооп бербейт, бирок укуктук маселе боюнча бир нече суроолорубуз бар, аларга жооп бериши керек албетте. Азыркы учурда орун басар жана жалпы курулуш министрлигинин министри азыркы учурда башка жакта ошо иштер менен жүрөт экен. Аны азыр пресс катчы келип тастыктап кетти. Жок, орун басар эмес. Отдел, который отвечает за материал, менен таанышып билген адам. Ленинский отделда совещаниядан. 10-15 мүнөт. Улуттук суроолор боюнча юристке бөлүп берсек болобу? Абай мырза экөөбүз эми сүйлөштүк. Месте болгон ушул маалыматты укуктугуна караган, архитектурасын караган, мындай адамды сизге чечип берип атпайм. Сураштырып келип ушуну эми экөөбүз сүйлөштүк. Эми 10-15 мүнөт же расмий кайрылганда. Же 10-15 мүнөт күтүп туруңуздар, отуруп эми эч бир проблема деле жок го дейм. Жок, эми сиз азыр эми тигини буну деп атасыз. Мен сизге айтып атпайм. Ошо укуктуу материалдары менен кошо сизге айтып берсин. Туурабы? Мында болгон, чиркеш мындай, геймплан мындай деп айтып берсин. Так, 10 мүнөт болсо анда 10-15 мүнөт. Прям 10 мүнөт. так, 32-лерде келип болуп турбайбы? Анда 2:30 2:30 келип турбайбы? 2:40 мындай. Эми мен алам, азыр ал учуп келбейт да машина керек. Кирип чыгайынчы директорго. Жок. Өзүнүн суроолору менен. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгында турабыз. Бул жакта эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Албетте өзүңүздөр көрүп турасыздар. Туп-туура азыр бул жакта турган байкебиз жетекчилик менен сүйлөшүп азыр бизди киргизет. Сөзсүз бул жакта суроолорубузду берип алабыз. Албетте эми суроого толук жооп алат деген үмүттөбүз. Мындан ары эми ийгиликтүү, объективдүү жана дээрлик тереңирээк уланат. Бизден алыстабай туруңуздар. Жал 15-9 дарегиндеги балдар бакчасы боюнча маселе боюнча келдик биз. Ачасызбы? Бул жакка келип турсак болобу? Күтүп. Жок, бул жерде күтүп турсак болобу? Бул жакта эмеде. Макул, анда мага бирөө айтып коет да, Кире бер. Саламатсызбы же? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Биз бир маселе боюнча келдик эле же. Не вопрос болду? Жал 15-9 дарегиндеги балдар бакчасы боюнча арызды өндүрүшкө алып берген экенсиздер да. Азыр ошол боюнча иликтөө жүргүзүп аттык эле. Маселе мындай болуп атат да. 2024-жылы деп ал жактагы Ихлас компаниясы курган объекти жалпы мамлекеттик ипотекага өтүптүр. Бирок ошонун аймагында деп туруп, ошол жал 15-9 дарегинде жайгашкан 2 үйдүн турак жайдын балдар ойночу жайын мамлекетке алып коюптур.
бирок алып коюп тур деп мен кес айта албайм. Анткендигинде мен ошол кантип ошол өттү. Ошол маселелер боюнча архивдик документтер боюнча келгиле да. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, албетте биз бир түшүндүрмө айтып кетейин. Эмне үчүн дегенде биз эмне үчүн курулуш министрлигине келдик? Анткени Ихлас курулуш компаниясы курган ошол эки турак жай жалпы мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөнүнүн себебинен ошол балдар аянтчасын, жалпы ошол жердеги жерди центральный аппаратта деп бизге маалымат берген болчу. Департамент курулуштарды көзөмөлдөө боюнча департаменти курулуш министрлигинин алдындагы. Анан биз ошого министрликтин алдына келип биз курулуш министри Нурлан Орунтаевден жалпы суроо жооп кылып ошол маселени чечүү жолун жалпы сүйлөшөлү деп келдик. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрдүңүздөр, катчы жооп бере алган жок. Жана ошондой эле бизди алдап койду десек дагы болот да, маалыматка жетүүгө. Саламатсызбы? Сиз жетекчинин орун басарысыз, Иликтөөчү журналист Абай Карабаев, өзүмдү тааныштырып коеюн. Таанышсаңыз. 5 мүнөт отуруп турасызбы? Маалымат даярдалып эле. Макул. Жаңы эле чалып калды да. Маалымат берип койгончу. Макул, түшүндүм. Көтөрүп атышат. Ошол орчунду ошол аябай орчунду маселе болуп атат да байке. Анан ошол боюнча бир жакшы көзөмөлгө алып бир ошону чечип койсок жакшы болот эле да. Азыр биринчи сиздин көзүңүзчө архивди көтөрүп, баарын карап, чогуу маалыматты берели. Анан эмени ал жакта болуп аткан кырдаал боюнча Гостройдон да чалып айтышты ушундай. Бала бакча курулайын деп үйлөрдүн короосу тозулуп аткан турбайбы? Архивин көтөрүп көрөлү. 5 мүнөт күтүп туруңуз, мен балдарга тапшырып бердим эле, көтөрүп атат. Азыр башка кишилер да келет да, юристтер да келеби? Жок, өзүңүз эле карап, өзүңүз да карап бересизби? Өзүңүз эле карап, сизге кыскача маалымат берип коеюн. Мен берде бүтпай эски уже даярдалып берилген материалдарда боюнча баягы констатация фактов дегендей болгондой эле айтып алабыз да. Ошон үчүн архивди карап туруп эле мен сизге маалымат эле берип коеюн. Косак Бесунчтун көзүмөлүп 776. Бул жерде ситуация мында, мен сизге кыскача түшүндүрүп коеюн. Биринчи өзүңүз тааныштырып коесузбу? Менин атым Кыдырмаев Медербек Тарьелич, Бишкек башкы архитектуранын начальнигинин орун басары болом, Урмат Карыбаевичтин. Так, азыркы баягы жалатчыстын жанындагы үйлөр боюнча Бул жака жай болот окшойбуз. Маалымат берип коеюн. Биринчиден айтып кете турган болсок, мына бул бизде шаар короо корутундусу деп коет. Бул 2017-жылы даярдалган экен. Жана 2005 жылы берилген жердин конфигурациясын өзгөртүү боюнча. Бул ситуация өзү баягы жалатчы деген корейстер салып аткан, то есть салган үйлөр боюнча берилген болчу. Биринчи бул проект менен баягы ошол корейский компанияларга берилип, үй курууга. Корейцтер биринчи этаптарын 18 этаждан 2 үйдү салып туруп, анан бул жакта баягы дагы еще дополнительный трехподъездный үйлөр окшойт, мен жакшы көрмөй атып. В целом 4 блок салган экен. Алардын бардыгын куруп бүтүрүп эксплуатацияга берген. Жалпы аянты 7 гектар, 7,64 гектар болгон да. Анан бул корейский үйлөр салынып бүткөндөн кийин бул жерди экиге бөлүп, баягы уже завершенный үйлөрдүн бардыгын өзүнчө косак жасап, товарищество собственников жилья деп коет, ТСЖга өткөрүп берилген. Андан тышкары биякта бош жери калган. Ал жер азыркы күнү мамлекеттик менчикте. Ал эч кандай баягы частный собственность берилген эмес. Государственная собственность да. Аны өзүнчө бөлүп туруп,
өзүнчө менчикке чыгарып өтөбүз демек. Бул башкы мурда картабы кандай? Бул баягы жалар тиштеп тетиги эме 2005-жылы ошол жанагы үйлөрдү курууга каралган Азыр схемалар. картадан ошол эки турак жайды көрсөтүп берип кое аласызбы? Так, сиздер 15-9 дарек боюнча. мынакей азыркы күнү көтөрүлүп суроосу көтөрүлүп жаткан үйлөр намогу 9 панельный жилой деп турат. Бул 2 үй. Бул жерде Крупный кадр менен алып койсоң. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул объект болчу, мына ушул. Бул жакта балдар ойночу жай бар. Бул жакта балдар бакчасы бар. Азыр ушул маселе боюнча болуп атат да. бул жерлер 2005-жылы эле, мынакей. 2005-жылы 1106-токтом менен берилген жер да. Бул жакын убакта берилген эмес, ошо 2005-жылы эле берилип, ошол кезден бери мамлекеттик мүлк болуп турат. Анан сиздер айтып аткан 2 үй боюнча өздөрүнчө эме өзүнчө архив бар. Архивный дело. Анан 2 үй боюнча могул ошондо 9-үй, анан 11-үй болуп кетет экен. Бизде мына 11-үйдүн архив боюнча токтому бар экен. Мынтип 1999-жылы 464-токтом менен Управление капитального строительства мэрии города Бишкек деп 12 соток жер берилиптир. 72 квартиралуу паттерлүү үй курулушуна. Микрорайон жал 15 деп. Кечиресиз беке? Ошондо бул эң башкы документ болуп атат, Бул жана 11-үйдүн эң башкы документи. 1999-жылы 25-майда 464-чү мэрия, бул муниципалдык эме боюнча, токтом боюнча. Бул мэрия жана эмеде управление капитального строительства бекиткен жер да. Бул баягы ошол үйдү куруу үчүн ушу жерди бекитип берген 12 соток. Мынакей ал үйдүн да чеги. Бул үйдүн чеги да бул эмеге жанагы 7,64 гектар деген жерге кирбейт. Булардын өзүнүн границасы бар. Ал эми 9-үй боюнча эки бөлөк ТСЖ. Бул эми ТСЖ кандай экенин билбейм, бирок архивный дело ушул эки бөлөк болуп кеткен. Могул 9-үйгө бизде эч кандай жерге болгон документ жок экен. Бизде мына бул жерден бир эле убагында квартира 43-квартира перепланировка болуп, ошого эле документ жазалып, бир эле документ бар. Ошону тартып алсак болобу? Берип коесузбу? Анан эменикин урматтуу мына көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Номер 10-577 архивдин делонун номери. Марченко Елена Николаевна, жал 15-9 мына дареги боюнча убагындагы. Жалпы бул 9-үйгө эч кандай жерге тийиштүү документтери жок, жердин чеги да аныкталган эмес экен. Азыр аныктап кайра менчикке өткөрсөк болобу? Бул үйдүн кайсы жылы эксплуатацияга берилгенин такташыбыз керек. Бизде эме бар. Положение о порядке определения границ придомового земельного участка деген жобо бар. 2011-жылы 50-токтом менен бекитилген өкмөттүккө. Ал жерде ошол жер кодекстин күчүнө киргенге чейинки салынган үйлөргө придомовой земельный участок деп коет. Ошол жердин чегин аныктап кызыл китеп алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол бул үйдүн кайсы жылы курулуп эксплуатацияга берилгенин такташыбыз керек экен. Тилекке каршы биздин архивде маалымат жок экен. Ошол маалыматтар каякта бар азыр? Ал маалыматтарды эми госрегистрден тактаса болот го дейм. Ошо госрегистр менен код постройки 99 дейт. Ошол даталарын такташ керек экен. Анан эгерде тиги өзү ошол 9-үйдүн жашоочулары бизге кайрыла турган болсо, карап полностью. Жок, кайрылуу болуптур. Мен сизге азыр ушул жерден алдын ала көрсөтүп кетейин, кечиресиз. Мына. Көрсөтүп кетейин. Жалпы кайрылуу, мына. Кайрылуу болуптур. Мына. Сиздерге дагы ушунун копиясын алып келип бердик дейт. Мына, жашоочусу, мына. Жалпы. Бүгүн, мына 12:05. Бул ошол жердин эмеси боюнча. Мага жөнөтүштү ошол жерде жашоочуларчы. Бардыгы. Булар баягы жалоба катарында жазылган экен да.
Эме жердин чегин аныкташ үчүн бизде бирдиктүү терезеге ошол разработка электрондук арыз бериш керек беле? электронный да болот же бизден эме бирдиктүү бөлүмгө келип туруп эле ошол бир доверенный лицосу Ана төр айым же ТСЖнын төр айыма келип туруп арыз менен кайрылса анысын карап беребиз. Анан бул жер боюнча эми түшүнүктүү эле болду окшойт. Сизге азыркы күнү баягы кыргыз каган кечиресиз, суроолорубуз бар эле да. Азыр эми бул жерде эки үй, эки бөлөк деп атат. Бирок ал жактагы убагында мамлекеттик кызматкерлерге берилген экен да. Себеби бул жакта Кыргыз Республикасынын белгилүү актерлору, маданияттын кызматкерлери, ошондой эле белгилүү эле адамдар жашайт экен да. Анан ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Ал боюнча жок экен. Азыркы күнү ал жакта кимдер Анан ошол мамлекеттик ошол кызматкерлер үчүн курулган үй болсо, демек бул жактагы менчикте болуш керек го деген ой болуп атат. Мурдагы архивдик документтер. Ошол азыркы күнү мен сизге көрсөтүп атпайм, бул 2005-жылы эле токтомдун негизинде берилип баягы жал 15 деп микрорайон курулушуна чек аныкталган жер да. Эми азыркы күнү биз баягы колунда мамлекеттик мүлк болуп бекитилгенден кийин, акт бессрочного пользования болгондон кийин биз ошол болгон документтин негизинде иш жүргүзөбүз да. Анан бул жанагы кыргыз каганат дегенге негизи азыр му архив боюнча да карап берейин сизге. Бул менчикке берилген эмес азыркы күнү. Кыргыз каганат менчикке алган эмес, мамлекеттик мүлк. Менин билгеним боюнча Кыргыз каганат буну баягы келишим негизинде ошол жака комплексти салып, анын ичинен бир определенный бөлүктөрүн батирлерди эмеге өткөрүп бериш керек да мамлекетке. Ошондо кечиресиз, ушул жерден ошондо бул жака салып дейсизби? Бул жака салып дейсизби? Жок, ал жерге үй салынбайт. Азыр кечиресиз, азыр бул жактан өздөрү тосуп алды. Бул жакачы. Мен сизге эме маалымат берип коеюн. Мен ал айтканым бул сиз айтып аткан участок боюнча эмес, бул жалпы жана 7,5 гектар боюнча айтып атам да. Бул участок ошол 7,5 гектар территориянын ичине кирет. Анан мондай да мен сизге чаканыраак кылып туруп генпланынан эме кылган экен, согласованный печать менен да генплан көрсөтөм. Бул жер өзү негизи 36 болуп, 36-чы проектируемый детский сад на 150 мест деп бул жерге бала бакча каралган да. Ушул жерге? Ооба. Ошондо бул 9-үй, бул 11-үй экен. Анан эме бул жака бала бакча каралган турбайбы көрсө, Эмес. Сиздерге ошон үчүн маалыматты тагыраак берип коеюн деп атам. Могул эме менен жанагы 2005-жылы берилген токтомдун чеги могул кызыл менен турат го. Карап коюңуз. Кызыл менен көрсөтүлгөн ошол эменин чеги. Жан 7,64 гектар территориянын. Анын бирок бардыгын эле детский сад кылбай, булар ихлас салып аткан комплекске жакыныраак жерине чаканыраак кылып туруп детский сад салынат. Андан кийин ошол детский садка тийиштүү бала бакча. Андан кийинки бул ошо үйдүн жашоочуларына атайын бияктан местода калтырылган. Жок, сөзүңүзгө аралжы байке. Биздин биринчи бөлүмдү көрсөңүз болот да. Мен бул жакты бардым, биз барып көрүп келдик да, тартып мен туурасын узунун да эсептеп чыктым да. Негизи бул эки бала бакчаны эме болуп калбайбы? Бул жакта батпай, анын үстүнө бул жактагы бирөөсү эме ошол бала бакчага площадка. Жок, бул ошол бул каганаттык болуп калат да ошондой, бирок бул жактагы жаш балдардын бул жака кирсе азыр бир эженин баласын ичке уруп бул жака киргизбей ошондой ызы чуу болуп атыптыр бул тургундар арасында дагычы, чоңдор арасында. Анан ошол боюнча бир аз көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн да. Ошого муну кандай дейсиз ошол эме оюңуз боюнча негизи? Эми бизде проект өткөрүү боюнча. Жок, проектте ушундай болуп макулдашып калыптыр. Бул проекттин бардыгы бар. Негизи өзгөртсө болобу, өзгөртсө? Шаар куруу корутунду эмесинде, шаар куруу кеңешинде градсоветтен да каралган. Азыркы күнү ушул проект бекилип, ошонун негизинде куруу иштери жүргүзүлүп атат да. Анан баягы бизде эме деп болот, ар бир кварталды долбоорлоп атканда өзү негизи технико-экономический показатель деп нормалар болот да. Ошол жашоочулардын санын эсептеп туруп, анан ошого тийиштүү бир нормадагы бала бакчаларды батырыш керек. Тиги курулуп турган азыркы күнү действующий бала бакчаларга нагрузка келтирбеш үчүн дополнительный. Анан бул жакка ошол атайын комплекстин ичине өзү бала бакча каралган. Бирок жер жетишпейт го. Ал үчүн эмне кандай дейсиз? Анан мен сизге айтып аткандым, азыр мынакей могул жерден көрсөңүз, могул жалартичный үй, анан жалпысынан бул могул именно дворго кирип аткан жер
58,5 метр экен да. Анан могу схемадан деле көрсөңүз 58,5 метр деген ал могу жалпы полный кызыл сызык менен болуп турган жер. Анын ошо где-то жарымдайына 30 метр дайына бала бакча детский площадкасы менен салынып атат. А бул жашоочулардын эми баягы тоже двор калтырбай эле деп территория калыптыр. Ошондо бул жерде мен барып көргөндө бул жакта эме бар экен. Атайын бир курулуш бар экен бул жерде. Ал жерде суу насосный станция. Анан ал жакта бул жерде эле магазин турат. Магазиндин бул жеринде бир аз площадка бар экен, бирок бул жакта 207 жашоочунун ичинен бул жакта балдары чыкса батпайт го. Анан бул жак негизи кыргыз каганатка тиешелүү болсо, балдары келип ойной алабы бунун ичине? Эми бул жерде бала бакча болгондуктан кийин бала бакчада өзүңүз деле билесиз, дошкольный деп коет, ал жакта 2-3 жаштан баштап 5-6 жашка чейин жаш балдар болот да. Анан эми бала бакча болгондон кийин анын территориясы негизи тосулуп, балдардын безопасности үчүн ал жер тосулуш керек. Анткени 2-3 жаштагы балдар менен эми бул жактан чоң балдар деле ойногондо негизи туура болбой калат да. Ошон үчүн бул садик болгондуктан, бала бакча болгондуктан анын территориясы тосулуп, ал эме болуш керек отдельно. Өзүнчө болуш керек дейсизби? Өзүнчө болуш керек болот. Ошондо бул жактан бөлүп өзүнчө эме кылып коюп турбайсыздарбы, тосуп, Анда бир суроодо ошондо бул территория турат го. Ошондо эки үйгө ушул жак эле тиешелүү болуп калабы бул жак эле? Ошондой болуптур. Негизи бул территория деле баягы мамлекеттик мүлккө кирип, эми бизде негизи муниципальный собственность деген бар, государственный собственность деген бар да. Анан бул баягы убагында ошол микрорайон салышын деп атайын мамлекеттик эме собственностька бул жерди бекитип берген экен. Ошону мен сизге түшүндүрүп атканым баягы эми границасы мына чеги мындай келсе да, булар границасын полностью эме кылбай, өзүнүн жерин чеги менен курбай, жармысын атайын эми баягы детский бала бакчага балдар ойночу аянтча кылып калтырылыптыр да. Бирок буну эме мына чечимди жокко чыгарып, жок дегенде ошол участокты жокко чыгарып менчикке алганга мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Жерди жокко чыгарыш үчүн ал сот аркылуу эле каралат. Өзү негизи бизде жер кодексинде 119 беренесин карасаңыз, бүт земельные споры, изъятие, тиги аннулированиянын бардыгы только в судебном порядке деп турат да. Сот менен. Бирок биз ал процесстин бардыгын кылабыз. Бирок ушул маселеге улуттук көз караш менен бир сиздер да карап жетекчиликке алып ушул нерсени бир нерсе кылсак болобу? Негизи ар бир органдын өзүнүн эмеси бар да, мындай функциональный обязанностьтарчы. Анан бизге архитектуранын ал жерди изъятие кылыш, баягы бул жашоочуларга өткөрүп бериш биздин функцияга кирбейт экен. Ошон үчүн комментарий деле бере албайм. Бизде проект боюнча маалымат берейин. Ошол проект баары макулдашылыптыр азыркы күнү. Болуп турат, Бул ГАП деген ким, кайсы кызмат болуп турат? Бул ГАП деген бул эме. Частный проектный эменин фирманын ошол главный архитектор проекта деп коет. Бул долбоорлогун. Буну сиздерге сунуштаган, сиздер буну бекитип бергенсиздер, Бизге тиги проекттерди даярдап туруп, проект менен кайрылышат. Көрсөтүп коесузбу? Бул жаңысы окшойт, Бул жалпы чоң карта экен, Бул ошол жанагы Жала 15 деген микрорайондун ген планы да. Ошондо үй могул жер болуп калат, Могул жер болуп калат. Бул жанагы 2 үй, 9 менен 11 бул 2 үй. Андан кийин бул бала бакчасы. Азыр сөзүңүзгө аралжы да. Азыр кыргыз каганат бул үйдүн могул бурчунан баштап могул жакты казып, аз бул жерге куюп атат да. Куюп аз бул жакты тособуз дейт. Анан биз ошого чейин бул жерди менчикке алыш керек болуп атат, чын-чынына келгендечи. Анан болгону бул жерде айма тургундардын өздөрүнө кайрылууларын биздин биринчи чыгарылыштан көрсөңүз болот да. Анан маселе эми бул жактагы эгерде бала бакчага кете турган болсо эки жер, анда бул жер бул жерде магазин эле да, анан бул жерде батпай калат го. Булар чыкса дагы бул жака кандай бул тосмого сүзүлүппү же кандай, бул жакта маселе аябай
Жок, анысын эми сиз берип аткан Оор суроону болуп деле атат да. түшүнүп атам. Жана дүкөн боюнча аны бир тактап көрүш керек экен. Жок, бул жак парковка болсо, бул жак парковка, магазин, анан бул жерде бир аз гана балдар ойноочу, бир-эки мындайча айтканда селкинчек турат. Селкинчек турат да. Анан ошол эки селкинчекке бул жерде 207 жашоочунун ичинен жалпы бир 100дөй бала болсо, 100дөй эле дейли. Эми экиден эмес, хотя бы ошо жарымысы эле чыксачы, анан бул жака батпай калат го 100 бала. Бул жерде ошон үчүн толук түрдө тургундардын арызы боюнча мындай болуп атат да байке. Бул жерди жокко чыгарып менчикке алып, анан бул жерди кайра башынан жаңылап оңдоо боюнча. Ошол боюнча суроонуп жатат. Мен сизге ошо түшүндүрүп берип атпайм. Бул жер негизи 2005-жылы берилип кеткен экен. Эми азыркы бул жерди кайтаруу боюнча маселени ал биз негизи архитектура карабайт да. Аны баягы ошо тийиштүү өзү органдар бар. Эми бул азыркы күнү орган местного самоуправления деп тиги акимиятка кайрылып көрөсүздөрбү, бир тактап көрүңүздөр. Негизи ошол өзүнчө башка бир органдарга кайрыласыздар, анан ага биз кийлигише албайбыз. Биринчиден, анан экинчиден бул колунда акт бессрочного пользования болуп аткандан кийин, бул мамлекеттик мүлк болуп аткандан кийин аны либо мамлекет өзү добровольно өткөрүп бериш керек, либо анда принудительно сот тараптан чечим керек болуп калат да, изъятие деп. Ага чейин анын комментарий деле бере албайбыз. Бирок бул план түшүп, бардыгы кол коюлуп бекитилген. Бул бекитилип, ошонун негизинде азыркы күнү могул эме жал 15 деген микрорайон курулуп атат да. Азыр эң орчундуу маселелерден болуп калды да. Анан сизге дагы бир суроо. Ушу жердин тарыхы боюнча бул башынан баштап эле мамлекетке тиешелүү болуп келген турбайбы? Бир 95-жылдан баштап эле. 95 эмес, 2005-тен бери. 2005-жылдан бери бул мамлекетке бул эч кандай менчикке берилген эмес. Мамлекет бул баягы Кыргыз Каганат компаниясына жерди берген. Кыргыз Каганат компаниясы үйлөрдү куруп туруп, ошонун ичинен батирлерди мамлекетке өткөрүп берип атат. Ал батирлер азыркы күнү баягы государственный ипотечный компаниянын негизинде, ГИКтин негизинде эмелерге биздин ошол жарандарыбызга өткөрүлүп берип атат. Анан кечиресиз, бул биринчи урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 1327 номердеги мына жалпы ошол жал 15 11-чи турак жайдын эмеси боюнча биринчи башкы документтерди мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Документ каяка кетти? Баягы ошол жерде көрсөтүп койсоңуз. Эмеге тийиштүү документ. Мына токтом чыккан экен убагында. 1999-жылы чыгып атат. 25-майда чыгып атат. Мэрия город Бишкек, Кыргызская республика. Постановление. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте эми бул документтерди бардыгын эске алуу менен бирге ошол кездеги мэрдин убактылуу кызмат өтөөчүсү, убактылуу бул Медетбек Керимкулов болгон экен. Мына печать турат. Бул эме да, токтомдо баягы управление капитального строительства мэрии города Бишкек деп ошол үйдүн курулушуна УКС мэриге берилген жер да. 12 соток экен. 1200 квадрат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. 12 сотукту деле эске алып караганда, бирок мындан карасаңыз ушул жерде мына 12 сотук болуп атат да. Кечиресиз. Мына берип турсаңыз. Кийинкисин айтсаңыз, схемасы бар ошо. Схема менен көрсөтүп берейин. Ошо кайсы жерлер? Бул жакта экөөбүз салыштырып көрсөтүп берип койсоңуз. Бул ошондо бул баягы 11-үй. Бул 11-үй менен көрүп атасыз. Мына чейги мындай. Ошондо бул азыркы могул сиз айтып аткан насосный станция. Ошого чейин эле болуп калып атабы? Мына могул азыркы күнү жанагы жал 15 микрорайону салынып аткан мамлекеттик мүлк эменин собственностьтагы жердин чегине чейин да. Эми баягы эки жерди бири-бирине накладка кылып биз кийгизе албайбыз да. Ошол кечирим сурайм байке, мындай да. Азыр эми 12 гана сотук бөлүнүп атат да. Бул жак болсо жол болсо, тротуар болсо, машина токтотуучу жай болсо, анда кандай болуп калат? Бул жака балдар ойночу жайга кандай болуп калат? Мен аны түшүнүп атам. 40% болуш керек эле да негизи анан. 99-жылы ушинтип берилиптир, анан азыр мен буга кантип деле жооп берем. Бул жактан ошо өзүнүн эмелери бар. Сиз болгону эми башкы документти эле көрсөтүп коюп атасыз да, мына. Берилген укук өлдүрүүчү документ. Серова ЛА дейт, мына 1999 жылы 10 майда кол коюлуп атат. Начальник Жолдошев АБ колду турат, мэрия города Бишкек. Жал
15. Көріп отырсыздар. Так, дагы бул жакта документтерди көрүп алсак, постановление 23 май кайра бул эмес экен, жаңыртылган окшойт. Жок, бул ошону эле эмес. А бул Булар уже ким болуп жанагы кийинки документтер, бул ошол квартиралардын ичинде пландарын өзгөртүп, перепланировка деп коет. Ошондой арыздар менен келгенде биз мондай. Бул бир корутунду тигилген. А бирөө арттагы документтер кайсылар? Ошолор да көрсөтүп койсоң. Могул бул бир документ болуп тигилип турат, көрдүңүзбү? Жок, бунун артындагыларды көрсөтүп койсузбу? Бул ошол жанагы 11-үйгө курул под строительство берилген жер. А бул заключение начальник отдела дейт. Жылы убактысы жазылганбы? 1997-жылы дейт. 12-чи баштап өкмөттүн токтому менен дейт. 1937 номер 37 токтому менен берилген дейт. Жолдошев, начальник отдела заключения. Ликвидация незавершенных строительством жилых домов, объектов социально-культурной сферы административного назначения деп. Бул баягы ошол Союз убагында курулуп баштап келатып, токтоп калган объекттердин бардыгын улантуу үчүн мондай токтом чыккан экен, 137 деп. Ошого жөндөмө ссылка берилип атат. Бул кайсы постановление? Так. Кайсы жылы дейт? 1997 экен. 12-чи, жок, 8 декабрь дейт. Куруу боюнча, токтотуу боюнча дейт, завершение строительства. Да, о завершении строительства 45-квартирной блок секции 72-квартирном жилом доме деп турат. Бул ошол жана үйдүн 15, жал 15 экен, жал 15 экен. Так, бул жанагы жерди берүү боюнча токтомдун немеси, проекттери. Жерди берүү боюнча. Бул проекттер ушундай кылып, проекттерин жасап келип анан. Бул эң башкы документтер турбайбы? 99-жылы токтом чыгарып беришкен да. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына албетте эми бул иште объективдүү жана бул жакта 207 жашоочуга, 2 турак жайдын жашоочусуна буюрса чечилет, пайдасына чечилет деген биз үмүттөбүз албетте. Юристтер жана ошондой эле соттун чечими албетте сөзсүз түрдө керек. Бирок бекитилип калгандан кийин албетте кандай гана процесс болбосун биз сөзсүз түрдө жерди кайтарышыбыз керек. Эмне үчүн? Анткени 207 жалпы жашоочунун бала чакасы, неберелери дагы бар экен ал жерде, эжелердин жашы улгайган эжелердин, анан алардын балдары ойнойн деп башка жака чыга турган болсо, демек бул жактан башка жер таппайт. Анткени биз сиздерге биринчи чыгарылышта бардык жерди биз сиздерге чалдырып бергенбиз. Мына ушундай архивдик документтерди сиздерге көрсөтүп бердик. Эми мындан ары иликтөөнү буюрса бул госрегистр, мамлекеттик кадастр мекемесинен улантабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сизге чоң рахмат байке. Анан төмөндөгүдөй дагы бир суроо бар да. Сиз кандай деп эсептейт элеңиз? Муну азыр кайсы мекеменин юридикалык бөлүмү сотко кайрылып, буну кайтаруу боюнча эмеге иш өндүрүшкө алыш керек? Чынын айтсам, мен юрист болбогондон кийин деле аны билбейт экенмин. Негизи сиз айтып атасыз, айттыңыз да жанача. Ленин районунун мамлекеттик администрациясынын деп атасыз да. Эми как эме орган местного самоуправления болгондуктан, может ошолордун да мындай полномочиялары бар деп сизге сунуш катарында эле айтып көрдүм. Барып, может кайрылып көрөсүзбү деп. Анткени биздин архитектуранын өзүбүздүн баягы эмебиз бар. Жобобуз, ал өзүбүздүн компетенциябызга кирген ишти кыла алабыз да. Биздики бул баягы документ эме проектный документация менен иш жүргүзөбүз. Чоң рахмат байке. Маалыматыңыз үчүн рахмат. Буюрса эми дагы бир суроолор менен келип калышыбыз мүмкүн. Рахмат байке. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Буюрса иликтөө мындан ары уланат. Саламатсызбы? Иликтөөчү журналист Албай Карабаев. Биз уруксат берип коесузбу? Директорго келдиңизби? Мен чалышып чалмай киришпейт да. Ооба. Жаңы көсүрүң чалмай киришпейт го досум. Негизи. Ооба, байланыш бериңиз анда. Келди деп. Жок, келди да байланышып айтып коесузбу? Жок, чалып айтып коесузбу? Жок, отурбаса буякча бошоп айтпайт телефон. Ооба, эртелетип бериңиз. Жок, тияк менен чалып бербейсизби? Кайсы чалсам? Бул чалсын. Жок, неге мен чалышым керек? Бул жерде бизди тосуп алган 1,5 барбы? Мына директор бул начальник айтасыз, бул начальник айтасыз. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз башкы
Госрегистрге биз келдик. Директор Исмаилова Миржан Талантбековнанын алдында турабыз. Азыр сиздер менен чогуу келип суроо жооп уланталы. Албетте эми жал 15-9 дареги боюнча бала бакчанын архив документтерин сиздерге көрсөтүп бердик. Албетте эми азыр суроо жооп уланталы. Уруксат, Миржан Талантбековна, уруксатпы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Иликтөө журналист Абай Карабаев. Суроолорубуз бар эле же? Эже биз бир орчундуу маселе боюнча келдик да. Анан ошону өзүңүз бир жеке жетекчилигиңизге алып, башка мамлекеттик мекемелер менен чогуу бир чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Көйгөй мындай болуп атат эже. Сиздерге кат менен кайрыла элек болуш керек, бирок мен биринчи жолу ошол иш боюнча иликтөө жүргүзүп, ушул боюнча келдик да. Дарек жал 15-9 дареги боюнча Тыналиевадагы. Жал 15-9. Бул ден көп квартиралуу үй. Анан ал жакта убагында биз ал архивдик документтерди көрсөк, ал жакта жазылыптыр да. 2005-жылы жалпы ошол картага киргизип атышат, бекитилиптир. Анан убагында балдар ойноочу жай азыр мамлекеттин жери болгондуктан азыр ошол маселе ошол эки турак жайдагы 11-9 турак жайдагы жашоочулардын 207 жашоочунун балдарынын ошол азыр ойноп жаткан, азыр чынында по факту эме болуп турат да, балдар ойночу жай болуп турат. Азыр ошону кайтаруу боюнча иликтөө жүрүп атты эле да же. Бирок кайтаруу боюнча сиздер бизге кичине эртерээк келиптирсиздер да, бизден только каттоочу мекемебиз да. Биз болгон документтер, эгерде укук тууралуу документтер болсо биз только каттайбыз. Биз жерди эч кимге бербейбиз. Сөзүңүзгө аралжы. Бирок азыр архивдик документтерди анан дагы документтерди көрүп алсак болобу бул жакта? Жок, мындай да, мыйзам чегинде бул документтерди үйдүн ээси гана ала алат. Сот органдары, анан укук коргоочу органдар гана ала алат да. Башка адамдарга биз бул документтерди бере албайбыз. Көрсөтүп бере албайсыздарбы? Көрсөтүп бере албайбыз. Эмнеге? Айтып атпаймынбы, 24-берени бар биздин мыйзам боюнча. Ошону көрсөтүп кое аласызбы? Көрсөтүп берейин. Аз чыгарып берейин сиздерге. Анан негизинен ал боюнча маалыматыңыз жок болуш керек, Мен билбейм, сиз мага азыр бизден билесиз да. 400 000 единица бар, мен ар бирөөсүн мен билбейм. Так, асын эске чыгарып берейин. Бизге катталган гана документтер боюнча маалыматтар бар да. Кызыгуусу бар экенби бул үйлөрдөн? Ошол боюнча маалымат алалы дедик да. Архитектурадан алышыңыздар керек да. Мыйзам чегинде, мисалы, сиз эгерде түндүктө бар болсоңуз да, коддорун билесиздер да. Ал үйдүнчү. Ошол коддор менен силер выписка алсаңыздар болот да, жердин кодуна укук ПЗУга катталганбы же катталган эмеспи деп. Ошол катталгандан баштап сиз уже маалыматтарды, мисалы, архитектура, проект ПЗУну архитектурада бир суроо. Негизи сиздердин функционалдык милдеттериңиздер боюнча азыр кайсы документтерди эме алып бере аласыздар? Ошол документтер боюнча айтып бере аласыздар? Мен мындай да маалыматтарды, мисалы, выписканы ала аласыздар, и то только түндүк аркылуу. Ошол биз маалыматтарды любой адамга, мисалы, кайсы бир мүлк кимдин укугу катталган болсо, ошол маалыматтарды биз 173 сомго бүт жаранга бере алабыз. Түндүк аркылуу. Башка маалыматтарды, мисалы, жарандын атына канча мүлк катталган, ал бул эле жаранга бере алабыз. Мисалы, көчүрмөлөрүн үйдүн же жердин ээсине, сот органдарына жана укук коргоочу органдарга гана бере алабыз. Сизге чыгарып берейин бул Иликтөө журналисткесизчи? Бизде тилекке каршы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, что иликтөө жүрүп жатканда средства массовой информация бул маалыматтарды бергиле деген андай береме жок да тилек. Бирок айтып бере аласыздар, маалымат беришиңиз керек да. Жок, документти бербей эле коюңуздар. Бирок ошол боюнча айтып бересиз. Мен мисалы айтып атпаймынбы, мен эгерде сиздер мага убакыт берсеңиздер, мен көрөйүн.
бирок мыйзам чегинде. Эгерде чынында укук катталган болсо мен айта алам. Ооба, укук катталган, мындай маалыматтарды алсаңыздар болот деп айта алам. Эгерде укук катталбаса мен да айта алам, укук катталган эмес деп. Бүт маалыматтарды мисалы архитектураны аласыңар. Эгерде башында жер берилген болсо, мэриядан же акимияттан бул маалыматтарды аласыңар да. Бизге маалыматтар түшөт эгерде каттоого арыз менен кайрылган учурда гана. Эгерде эч качан кайрылбаса, биз билбейбиз да, бул үй деген жаңы үйбү же эски үйбү? Бул азыркы Ихлас компаниясы курган, ипотекага берилиптир, ал мамлекеттик ипотекалык компания. Бирок 11-9 үй бул 1997 жылдары бул ага чейин эле курулган да. Бирок берки чечимдердин жалпысын биз архитектурадан азыр документти көтөргүзүп көрүп тартып келдик да. Анан архитектура эмне дейт? Бар дейби, ПЗУсу же жок дейби? Алар айтып атат, ал жердики боюнча, жалпы жердики Жок, боюнча. жердики боюнча бар экенби? Жок, жер мамлекеттики дейт. Ал болчу азыр башка долбоор кирди дейт. Анан ошол боюнча айтты да. Эгерде мамлекеттик жер болсо, анда бул жашап аткан жашоочулар бизге деген балдар өнөгөчү жай кылып бергиле деп суранып атабы, же эмне деп сурап атат да? Эске мындай болуп атат да. Ал 2005 жылы эле кыргыз каганатка кирип, бирок ошол долбоор боюнча азыр жана жал артисттер ошол боюнча эле курулган дейт. Бирок жаңы эме боюнча мисалы ал жака бала бакча түшүп калыптыр да, ошол жергечи. Жок, жаңы үй салынып бүтө эле экен бал жерде. Эксплуатация берилбептир үйлөр. Жок, берилиптир болгону бала бакчанын ошол балдар ойночу жайга бала бакча курабыз деп азыр ошо мамлекеттик жери болгондуктан деп ошол бекитилип калыптыр картачы. Уже бала бакча болот деп. Бекитилип калыптыр. Азыр ошону кайра жокко чыгарып, ошол жерди дегенче сот менен жокко чыгарып, анан ошол жерди ошол боюнча балдар бакчасы, ошол балдар ойночу аянтча кылып алып калыш керек болуп атат. Жок, сиз айтып атпайсызбы, бала бакчага деп берилген депчи? Жок, мен айтып атам. Наоборотпу? Жок, мен айтып атам, ал бала бакча курулат деп долбоорго киргизип ошол боюнча бекитилип калыптыр. Бирок мурдагысы боюнча, мурдагы 1997 жылы чечим чыккандан берки ар бир документти биз көрүп чыктык да. Ал документтер боюнча эме деп турат да. Болгону жер бөлүнүп берилиптир, бирок толук 40% түзбөйт. Билесизби, 60% турак жайга, 40% анын балдар боюнча аянтча болуш керек. Жок, аны мен мисалы менин ченемдик акты боюнча, ченемдик мындай да, эми ченемдик акт боюнча ал мүмкүн ошондой болушу мүмкүн. Бирок биз каттоочу гана мекемебиз да. Бизге кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды гана каттайбыз. Жок, ооба эжеке, анан болгону эми мен бул жака келгендигимдин себеби сиздерден кандай мындай маалыматтарды ала алабыз, ошол боюнча келдим. Жок, айтып атпаймынбы, маалыматтарды выписка, көчүрмө деп коебуз реестрден. Ошондо көчүрмөлөрдү ала аласыздар. Ал ачык информация, бирок түндүк аркылуу эле ала аласыздар да, анычы. Кодун билсеңиздер, мен сизге коддор менен жардам берейин, ошону менен түндүк аркылуу эле сиз ошол коддорду алсаңыздар болот. Эмне бар экенин, эмне жок экенин. Картадан көрсөк болобу? Сиз базага кире аласыз да, сиздерде. Жок, бизде Гисар деген программа ачык да. Ага, бардыгы кире алабы? Бар кире алат. Мен сизге көрсөтүп берейин, кантип иштесеңиздер болот. Эми ушул жерден бир сөзүңүз каралды да. Биз башка иликтөө менен сокулук кадастр бөлүмүнө бардык бизчи, мекемесине. Анан алар айтып атат, алардын кызматкеричи. Мен суроо бердим. Эми бул базага кимдердин гана эмес укугу бар десем, бир гана деди. Бир гана ошол кадастрда иштеген гана кызматкерлердин гана деди да. Жок, дарекеби? Дарек ачык. Канчанчы үй дедиңиз эле? Жал 15. 15-9. Ошол дарек боюнча 11-чи анан 9-чу үй. Ал жака доверенность только доверенность кылып жазып турду, Эгерде или үйдүн ээсине өзү келе албаса, эгерде сизге доверенность берсе, эми бир суроо же. Эгерде төрайым берсечи? кайсы төрайым? Мисалы, ошол эки үйдүн төрайымы берсечи? Жок, мындай да. Төрайым сизден ТСЖ деп айтып атасызбы, же эмне? Жок, төрайым деп мисалы эмненин төрайымы?
Ал төрайымда ошол жерде жашоочулардын төрайымы мен бирөөнү шайлап коет да Жок, лидер эми катары. ошо лидер боюнча. алда неофициальный лидерби же официальныйбы собранием жильцов утвержденныйбы? Ошондой да. Эми алар болсо мисалы эми чогулуп туруп бирөөнү эле жөн эле ооз эки эле устунан эле шайлап коюшат. Эми ооз эки сиз түшүнүп атасызбы, ооз эки менен эле шайлаптыр деп сизге ишеним кат деген не как председатель, а бир жаран катары эле берет да. И то ал адамдын мүлкү боюнча сиз маалымат ала аласыздар. Бир гана ошол адамдыкы боюнча элеби? Ооба. А бирок турак жайдыкы менен эмес. Турак жайдыкы мисалы мен уже көрүп атам, биякта деген үйлөрдүн ар бир квартира ар кайсы жарандарга да. Анан мен просто сурооңузду мага жакшы түшүнө албай жатам да, мен кандай жардам бере алам да, мисалы. Эгерде бул мүлктү деген азыркы маалда бала бакча болуш керек деп сиз ошого аракет кылып атасыздар да? Ооба, жок, бала бакча эмес. Балдар ойночу жай. Балдар Балдар ойночу жай. Бирок азыркы маалда фактически ал бала бар ойночу жай бар экенби? Азыр бар эже. Азыр ошону эми которуп атышат да. Кантип которуп атышат? Долбоор бар экен. Азыр жакында ошол ишке кире турган болсо, демек тосмонун баары алынат дагы. Азыркы балдар ойночу качели башка турган жердин бардыгы алынып, ошол жерге детский эме, дошкольный эме чөп. Мына эже. Мына картасы мындай кылып бизге архитектура көрсөттү. Берсеңиз, Мына. Азыр. мен көрөйүн. Мына тиги архитектуранын картасы боюнча мына боелгон эки жер ошо бала бакча болуп турат. Бул 9-үй, бул 11-үй болуп турат да. Мына эже. Мына бала бакча болуп турат. Анан мен айттым, суроо бердим да. Анан бул жерде тиги насос турат. Эме суунукучу насос турат. Анан бул жактан бир аз гана киргизиптир да, бул жакачы. Мисалы албетте 40% болгондо бул жака чейин келиш керек болчу, могул жака чейин элеш керек болчу. Анан мол үйдүкү боюнча, бул 9-үй. Анан бул жерге чейин двор почти ошол эшигин астына чейин болуп атат да, могу тосмону көрдүңүзбү? Бул жака кирип кеткен. Мындай болуп мыйзам чейиндечи, мен просто азыркы маалда могу долбоор деген архитектура тарабынан жасалган да. Ооба. Жок, булар долбоорду өздөрү даярдап келиптир дагы. Бирок архитектура бекитип берип атат. Ооба, бекитип берип атат. Анда мамлекет тарабынан архитектура бекитип берсе, бул уже күчүнө кирип ошол долбоор боюнча салыш керек да. Жок, ошондой болуп атат да, ошону жокко чыгарыш керек болуп атат. Ошого сиздерден жардам Биз деген мындай болуп, бизден мисалы бизге айырмасы жок. Бул деген жеке жаран болобу, юридикалык тарап болобу, мамлекеттик орган болобу, биз баарына бирдей мамиле жасайбыз. Ар бир укук эгерде кыймылсыз мүлккө болсо алар катталыш керек. Бизге кайрылат. Эгерде чынында эле бизге тапшырган документтер мыйзам чегинде түзүлгөн болсо, эч кандай мыйзам бузуулар болбосо биз каттап беребиз. Бизге кайрылбаса биз бул маалыматтарды эле билбейбиз да. Анан биз кандай жардам бере алабыз? Сотко берсеңиздер, эгерде соттун требованиясы болсо, мыйзам чегинде биз информацияны толук кандуу бергенге биз мисалы жардам бере алабыз сот отурумунда. Азыр камерага берип коюңуздар выпуска. Сот отурумунда требования менен архивный делону көтөрө алабыз да. Ошо мен сизге 24-чү беренени көрсөтпөдүм, кайсы учурларда биз архивный делону көтөрүп туруп маалыматтарды бере алабыз деп. Бирок бул боюнча эми жалпы айтып кетсеңиз болот эле эми азыр. Мен жалпы эгерде мага убакыт берсеңиздер, мен давайте карап көрөйүн. Себеби деген ал жерде көп үйлөр болсо керек. Бүгүн азыр жетишпейбизби же? Эми андан тышкары мен азыр окууга убакыт керек. Анда кайсы күнү келсем болот? Жок, мындай кылалы. Сизге кандай маалымат керек? Мага жалпы архивдик документтер боюнча жалпы маалымат керек да. Сиз болгон тартпайбыз. Жок, сиз тартырбайбыз десеңизчи. Жок, мындай мыйзам боюнча тартынга болбойт. Официально мен азыр сиздерге коддорду бере аламын. Мындай маалымат, разъяснение катары катышууда жазып бере алам да, сизге. Ошондой болобу? Макул. Ошондой болсок жакшы болот. Давайте, менден бирок бирок эртеңкиге даярдап бере аласызбы? Эртеңке чейин мындай кылабыз. Азыркы маалда бул сиз айтып аткан чоң жерге проект бузуу барбы жокпу деген эле маалымат керекпи? Же кандай маалымат керек? Мындай да, мен площадка боюнча, мисалы детский площадка боюнча маалымат бере албайм. Себеби деген архитектура проекти бекитип берет, ага бизге эч кандай тиешебиз жок. Биз айтып атпаймынбы, кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды гана каттоо боюнча, анан эки үй боюнча экен анда. Эки үй боюнча мен мисалы карап атам. Мындай да, мыйзам чегинде жер берилет, мыйзам чегинде долбоорлорду бекитип, ошону салышат, анан эксплуатацияга берет. Ал эксплуатацияны биз каттайбыз. Себеби жаңы түзүлгөн мүлк да болчу. Каттагандан кийин анан ошо жер кимге берилсе, акт приемки в эксплуатация кимге берилсе, ошол адам уже биз каттайнын ээси болуп калат. Анан ал үчүнчү тараптарга уже өткөрүп берет. Азыркы маалда мен уже көрүп атам, уже поквартирно уже элдерге берилиптир,
Но мисалы мына квартирный жилой домго как общее имущество укук катталбаптыр. Мен даже айтып атам, мындай информацияны сатып алабыз түндүктөн десеңиз, ал деле кыймыл аракеттерди кылбай эле коюңуздар. Бул деген 9-үй боюнча. Бирок сизди мисалы үй кереги жок да сизге. Детский балдар ойночу жай керек да. Жок, ал аянтында по факту керек да. По факту деген анын үчүн специалисттер чыгыш керек. А специалисттер Жок, бул жакта базада бар да. Жок. Бизде только реестрде бар маалыматтар эле бар. Жок, ошолорду укук катталды, катталган. Мына мен айтып атам. Эжик анда бир сураныч бар, анда сиздер эртең ошол кат жүзүндө маалыматтардын баарын ошол реестрде гана маалыматтарды бере аласыздарбы? Реестрде мен уже көрүп атам, официально код мына. Тартып алсак болобу? Жок, тарткан болбойт. Мына бир көрсөтүп атам, көрдүңүзбү? Бул чектөө коюлган маалыматтар болуп эсептелеби? Жок, бул жерде мисалы бул мүлк бар, бул деген көп квартиралуу үй. Бирок деген мындай да. Ар бир квартиранын ээси бар, үйлөр сатып алышкан. Бирок квартирадан тышкары ал деген могу жалпы мүлккө укуктар да бар да, мисалы подъезд, крыша, үйдүн астындагы жер. Бирок мен айтып атам, могу үйгө отдельно укук эч кимдики катталып атыр. По квартирна эле катталып кетиптир. Мен уже көрүп атам, 11-үй менен 9-үйдөн экөөнү бирдей экен. Бирок турак жайга эч ким катталган эмес, Чоң турак жайга, мында крышага мындай официально юридически отурган эмес. Бул ушул убакка чейин, Ооба. Жалпы, Да, предварительно кадр карап коечу по квартирно. Бирок мен уже көрүп атам. Архивные дома. Так. Бирок мен мисалы предварительно бир квартираны для сравнения карап атам да 11-үйдү. Жал артист деп атасыз, бирок Кыргызстандын тиешеси жокпу бул үйдө? Жок, бул үйдө эмес, эжеке. Ошол үйдүн детский площадкасы. Могу иш жагына кирип кеткен да. Сиз карта менен көрсөтүп бере аласызбы? Насос боюнча ооба. Өтөйүнбү? Жок, азыр мен гисарга кирейин. Көрөлү. Анан сразу мен гисар менен колдонгонду сразу көрсөтөйүн. Гисар бул деген ачык бүт адамдар колдоно алат интернет аркылуу. Бирок ошол жарандарга жалпы чектөө коюлган кайсыл сайт болушу керек? Только сиздерге гана уруксат болот. Жок, жалпы чектөөлөр деген кыймылсыз мүлккө болгон чектөөлөр. Жок, маалыматка. Бул жака сайтка киргенде. Ал маалыматты өзүңүздөрдүн сайтыңыздар бар да? Жок, биздин сайтта мындай конкретно бир объект боюнча маалымат жок. Ал деген атайын бир түндүктөн мисалы алсаңыздар болот онлайн ал маалыматтарды. Бирок сиз точно адресин билсеңиз. Дарек Кежи деген сайт. Азыр мен сизге көрсөтөйүн, исмин көрсөтөйүн. Бирок только сиздердин базаңыздарга гана чектөө бар экен да? Базабыз деле. Мына мисалы карасаңыз, бул Даректеги маалымат, мына 11-үй, көрдүңүзбү? Сизди кайсы жер? Мына ушул. Мына кызыл боюнча да. Мына. Бул жок. Мына бул 11-үй, мына бул 9-үй. Ооба. Бул жерде мына жерде насос бар. Бул мына жал артисттики 202. Могул жерде насос бар. Сизди деген мисалы могу территория интересует, да? Ошол. Но ачык маалыматтарда деле уже көрсөтүп турат, что жал 1 деп калган турбайбы, Ооба. Ошол бул жерде эжеке азыр эме турат да. Могул жерде азыр могул жакты тосуп алышты, могул жакты казып койду, тосуп койду. Бул жакта качеля, ошол стадион жана эме футбольный площадка ошолор бар да. Значит, сиздерде бул 9-үй эмес, 11-үй эмес, именно могу жер тилкке сурап атасыздар да, э? Биз азыр ошону алыш керек болуп атат. Ошол үчүн чынын айтканда могунун жалпы аянты, анан ушул экөө боюнча маалымат. Эми бул экөө 60%дан түзгөндө, бунун экөөнүн тең 40% бул жакта болуш керек да. Анткени билесиз да, 60% турак жай болсо, 40% бул балдар боюнча аянтчага бөлүп берет. Парковка жана башка. Ошол керек болуп атат. Всё. Анда вот смотрите, мен сизди туура түшүнсөм. Мен түшүндүм. Биякта 2 үй сиздер в принципе ачык
информацияны карасаңыздар болот, канча мисалы 72 квартира экен мисалы 11-чи. 11-де 72 батир бар, Ооба, мына бул ачык эле информация. Дарекежиге кирсеңиз өзүңүз көрөсүз. Мына көрдүңүзбү? Жал 15, 11-чи үй, 1ден 72-ге чейин квартира деп турат. Муну карасаңыздар болот. Бирок сизди 9-дачы, кечиресиз. 9-да карап берип коесузбу? 9-чу жанындагы үйдө. $135. 135, Ошон үчүн жана дарекке киресиз, дареккежиде любой адрестин карайсыз, ал жерде уже код көрсөтүлгөн. Ошол кодду түндүккө киргизип, сиз любой маалыматты ала аласыздар. 200 канча дейсиз? Ошондо канча болду жалпы батир? Экөө биригип. 135, 72. 135, 72, 207. Санаңыз өзүңүз. Ошондо тура эле да башта. Эми бул жер маселеси экен, бул даже үй эмес. Ошо жер маселеси боюнча архитектор эмне деп айтып атат сиздерге? Архитектура айтып атат, эми бекитти. Эми бекитсе, долбоорду бекитсе, бирок сөзүңүздү караңызчы, чечимди дейт. Эми ошол эгерде силер ошо бөлдүрүп, ошол боюнча калтырып бала бакчаны курганга, мен ошо мектепке чейинки жаңы бала бакчаны ошо курганга каршы чыга турган болсоңор дейт, соттун чечими менен жерди алгыла дагы дейт, кайрадан ошол жерди эме кылып, мындайча айтканда комфортный кылып, өзүңөргө шарт түзүш керек деп атат да. Алар болсо, бирок тиги чечимди эми алыш эми бир жагынан эми архивдеги документтер боюнча алып караганда дагы аябай оорураак болуп атат. Эми мындай да. Эми укук чегинде кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды сот аркылуу гана жокко чыгара аласыздар. Канчалык кыйын болбосун, эгерде чынында эле мыйзам бузуулар болсо, только сот акыркы чекитти коюп бере алат го деп ойлоп атам. Анан сотко кайрылыш керек. И сотко жөн эле адамдар кайрыла албайт. Именно кимдин укугу бузулса, адамдар эле кайрыла алат да. Бирок мындай болуп атат да, эми орун басар айтып атат. Архитектура. Бишкек архитектуранын жетекчисинин орун басар айтып атат. Эми дейт, болгон ошо соттун чечими анан кайтарыш үчүн аябай мындай бир аз оорураак процесс болуп кетет дейт. Анткени эми ошого сиздерден азыр юридикалык бөлүмдөн дагы бир юристтер чакырып берсеңиздер, ошол бир аз укуктук алып деди эле суроо. Мындай кылалы. Эмнеге дегенде просто ошол жерди кайтарып алыш үчүн биз ошол тиешелүү ошо юристтерди жалдашыбыз керекпи, же болбосо башка мамлекеттик мекемелердин юристтери бериш керекпи административдик сотко? Ошол боюнча. Мен айтып атпаймынбы, кимдин укугу бузулса, ошол тарап кайрылыш керек сотко. Бирок сиз прокуратура органдарына кайрылып көргөн жоксуздарбы? Себебен прокуратура органдары кайрылган экен да, убагында жашоочулар айтып атат, же? Жашоочулардын атынан прокуратура органдары да кайрыла алат да соткочу. Анан азыркы маалда мисалы жашоочулар биригип анда алар сотко кайрылыш керек или алардын атынан прокуратура органдары кайрылыш керек. Себебен биздин жарандык процессуальный кодексте, административдик процессуальный кодексте да көрсөтүлгөн. Прокуратура кайсы учурларда жарандардын атынан сотко бере алат. Мамлекеттин кызыкчылыгына да бере алат, биздин жарандардын да кызыкчылыгына бере алат, мисалы соткочу. Анан мүмкүн сиздерге эмне себептен мисалы жарандар өзүлөрү кайрыла албайт? Ошондой барбы? Объективдүү. Жок, кайрылыптыр. Негизи алар айтып атат, бардык ошол прокуратурага жана башка мамлекеттик органдарга кайрылдык, бирок ушулга чейин кароосуз калтырышты, жана башка эми ал мындай үстүртөн айтып атат да. Бирок албетте эми кайрылгандыгы боюнча бардык арыздардын көчүрмөсү болуш керек, кагаздар болуш керек, аларды көрмөй сайын биз айта албайбыз. Албетте ал сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок аларды мага көрсөткөн жок, бирок алар озек айтып берди. Маселе эми ошол боюнча иликтөө болуп атат, анан эми маалыматыңыздарга чоң рахмат. Бирок эртең ошо рейстеги маалыматтарды кат жүзүндө мен жок, кат жүзүндө официально бере албайм. Силер анда официально кайрылышыңар керек. Мен айтып атам. Жок, мен арыз берип кетсем. Эми мындай да, мен сизге азыр айтып атпаймынбы? Мен сизге уже коддорун билейин. Мен уже билдим канча квартира. Силер ал выпискаларды уже түндүктөн эле алсаңыздар болот. Мен Гисардан атайын, мына мен карасаңыз, мен сизге просто на будущее да, Гисар открытая информация.
Бизде мен азыр могу 9-нчу көрдүңүзбү 11-үй. Муну чоңойтсоңуз биякта код көрсөтүлүп атат. Көрдүңүзбү? Мына 101 это Ленинский район дегенде 05 0026 0250 бул ошо жер тилкесинин коду да. Сиз эгерде түндүк ушул маалыматты коддо киргизсеңиз, адресин киргизбей эле уже сразу маалымат чыгат. Эгерде бирөөнүн укугу катталган болсо чыгат, катталган деп. Эгерде эч кимдин укугу катталган эмес болсо, укуктар катталган эмес деп маалымат чыгат. Анан сиз деген, мисалы, көрдүңүзбү? Сизди интерес кызыктырган бул жерде. Мисалы көрдүңүзбү? Ошол кызыл ничи болуп атат да. Вот ошону мен сизге айтып атам, Гисарга киресиз. Бул деген официальный источник деп коет да. И могу код менен кирип түндүккө кирсеңиз, кимдин укугу катталган экенин көрө аласыздар. Ошол тартып алсак болобу же жазып берип коесузбу? Жок, тартып алыңыз. Бул эми ачык маалымат, муну тартып алсаңыз болот сүрөткө. Сиз жарандар атынан сотко кайра аласызбы, же сиз просто материал чогултуп берейин деп атасызбы, же кичине коомчулукка билдирейин бул проблеманы деп атасызбы? Негизги максат чынына келгенде бул документтерди көтөрүп ошонун чын ачыгына жетүү. Анын үстүнө ошо жарандардын албетте ал жерде кандай болбосун элдики туура да. Кандай болбосун алардын пайдасына чечкенге аргасыз болуп атышат. Эмне үчүн дегенде ошол эле жаңы курулган ошол Ихлас компаниясы курган турак жайдын артында өздөрүнүн площадкасы бар экен. А бирок ушул жактын балдары ал жакка барса, ошо же бул жакка барса, чынында ошондой бир уруш талаш болуп атыптыр. Анан ошол ата-энелер бири-бирине өтүп кетпеш үчүн ошол жакты биротоло ошол участокте сот аркылуу укук жагын бир карап чыгып ошону өткөрүш керек болот менчикке. Жок, эми мындай да, сиздин айтууңуз боюнча могу жер азыр Ихлас компаниясында берилген э? Мамлекеттик жер экенби? Ооба, мамлекеттики жер. Жок, жер мамлекеттики болсо, Бирок бекитилген алардын планы боюнча, кыргыз каганаттын планы боюнча бекитилгендигинин себебинен эми бул жакка сөзсүз түрдө курулуш ошо курулуш жүрүшү керек деп атышат да. Мамлекет тарабынан анан могу кыргыз каганат компаниясы тарабынан келишип түзүлүптүр ушул жерге. Ушинтип салынат деп. Бекитилип турат. Баардык план, ген план түшүптүр уже. Анан эми ал жерде бала бакчада түшүп калыптыр да, азыр ошону жокко чыгарып, эми ал жерде балдар аянтчасы катары алып калыш керек болуп атат. Эми сиздер, значит, полностью мамлекет тарабынан анан кыргыз каганат тарабынан түзүлгөн келишимди жокко чыгара алып атасыңар. Жок, бардыгын эмес, ошо жер участогун. Мен түшүнүп атам. Жок, эми мындай да, мен ойлоп жатам да, мүмкүн мен туура эмес ойлоп жатам. Могу кичинекей эле участок эмес, алар деген могу бүт кварталга түзүлсө керек. Же ушул эле кичинекей участокко түзүлүптүрбү? Ошол участокко. Ушуга эле? Мен мына картасын сизге көрсөттүм го. Жок, эки жер турат да. Архитектуранын проектиси долбоор. Алар бекиткен боюнча эки эле участок турат. Эки, бирөө бала бакча болот экен, бирөө ошол бала бакчадагы эле балдар чыгып ойноочу площадка болот экен. Архитектура бекитилген, мамлекет тарабынан кайсы мекеме менен түзүлүптүр келишим? Келишимди көрсөтпөдү бизге. Болгону ошо кыргыз каганатка, жер мамлекеттики, бирок кыргыз каганат убагында ошо жал артист курулуп баштаганда Кореяныкы боюнча турбай беле мурда. Азыр ошол жок, башка жакка алар болсо кетип калгандыгына байланыштуу келишим кайра түзүлүп, эми ошолор жаңы долбоор менен ушуну ишке ашырган жатышыптыр. Сиз кыргыз каганатка кайрылып көргөн жоксуздарбы? Мүмкүн алар маалыматтарды ачык эле сиздерге көрсөтөт да? Ал боюнча биринчи биз иликтөөнү чыгарганбыз, чыгарылыштычы. Ал бул экинчи башталды да. Анан мамлекеттик ошо архивдеги документтерди көтөрүп, ошол боюнча объективдүү моундай иликтөө жүргүзүп, элдин пайдасына ошо резонанс кылып чечип бериш керек болуп атат. Ошол эже, рахмат маалыматыңыз үчүн. Албетте эми өзүңүз дагы эми колдон келген, бирок маалыматтуу болуп калдыңыз да, ал боюнчачы. Жок, аны мен түшүнүп атам. Жардам бересиз деген ишеничте. Мыйзам чегинде. Эгерде чындап эле сотко кайрылса, бузган тарап, укук бузулган, биз мыйзам чегинде архивное делону көрсөтүп, реестрде эмне катталган болсо, ал маалыматтарды, конечно, сот органында беребиз. Ооба, эми архивдик маалыматтар болгондо эми билбейм, архитектурада кээ бир маалыматтар гана эми болушу мүмкүн, бирок негизинен сиздерде каттоо боюнча. Бизде каттоо боюнча, эгерде кайда бир күнү кайрылган болсо, бүт маалыматтарды биз сактайбыз. Анан эже сиз айтып атасыз да, ошол 11-чи турак жай менен 9-чу турак жайда ошол 97-жылдан бери эле эч кимдин атында турган эмес деп атасыз. Жок, мындай да эме. Базадан карап айтып атасыз. Жок, мен базадан карап айтып атам. Эми мындай да, биз түшүнүшүбүз керек, мисалы, жеке менчик качан пайда болуп баштады?
Мисалы жерге жеке менчик 99-жылдын баштап эле 16-июндан баштады да, мисалычы. Ага чейин эч ким деле ушу жеке менчик жерге укуктарын каттаган эмес. Азыркы маалда азыр эң биринчи эле токтом чыгаруу менен эле госрегистрге кайрылып, укуктарын каттап, кызыл китеп алчулар кызыл китебин алып, көк китеп, жашыл китептер алчулар ошентип азыр болуп атат. Мүмкүн деп ойлоп атам. Ошо совет учурунда 97-жылдары болсо, мисалы, эски документтер болсо, мүмкүн ошон үчүн мындай чоң үйгө катталган эмес. Азыркы маалда жаңы үйлөр салынып атканда биринчи жери берилет. Анан жердин ээси же колдонуучусу үйдү деген эксплуатация бергенде үйгө биринчи өзүнүн укугун каттайт. Андан каттагандан кийин по квартирна бөлүп чыгат, мисалы. Азыркы алгоритм ушундай да мыйзам чейиндечи. Бирок буга чейин бул алгоритм иштечү эле иштечү эмеспи, мен айта албайм да. 90 сөзүңүзгө аралжы да. Сиз негизи бул кызматка кайсы жылдардан келдиңиз? Мен бул директор катарыбы же? Директор катары. 24-жылдын башынан баштап. 1,5 жылдай эле болуп калайын деп аткандык го, 1,5 жыл. Июнда 1,5 жыл болот кудай бурса. Анан эми албетте сиз эми ушул тармак менен эле келе жатасыз да. Бирок сиз кандай деп ойлойсуз? Эми ошол 95-жылдан баштап документтердин бардыгы эми ушул системага кириш керек беле? Бул система эми биздин госрегистрдин пайда болгонуна 26 жыл болду. 26 жыл. Азыр 25-жыл. Анан госрегистрге чейин БТИ бар болчу. Бюро техническая инвентаризация. Бирок биз каттоочу эмеспиз, просто инвентаризация, обследование кылчубуз да. Бирок азыркы маалда, мисалы, газыр мамлекеттик жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги ошо БТИнин бүт болгон укуктарын биз өзүбүзгө алганбыз. Анан биз пайда болгондон баштап эле жарандык кодекс пайда болгондон баштап эле ал жерде көрсөтүлүп турат. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктар бизден катталыш керек депчи. Бирок мындай да, эгерде убагында каттабаса, алар максимум туумду эле төлөшөт да. Убагында каттабаган үчүн. Башка мыйзам чейинде, мисалы, биз аларды каттагыла деп айталып, чара биз көрө албайбыз. Биз мисалы. Бизге кайрылат, акча төлөйт, биз укуктарын каттайбыз. Кайрылбайт, биз аны билбейбиз. Бирок кийин каттабаса, өздөрүнө эле укуктук маселе жаралып калышы мүмкүн. Ооба, мындай да укук мыйзам чейинде мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана пайда болот. Ошон үчүн ар бир жаран бул мыйзамды билиш керек, өздөрү кайрылыш керек. Анан укуктарын каттап, уже мындан чыккан кыймыл аракеттерди кылыш керек да.